Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Сиздер менен биз бүгүн YouTube каналы аркылуу ар бир кесипкөй инсандын уюлдук телефонунда болуучу Microsoft Word, Excel жана PowerPoint программаларынын эң алгачкы маалыматтары менен тааныштырабыз. Жаңы текстти жазып, аны ар кандай форматта оңдоп түзөө үчүн жалаң гана компьютерди пайдалануу эмес, телефондун функциялары аркылуу дагы Word программасын пайдалансак болот. Башкача айтканда, Word программасы ар кандай тексттерди оңдоп түзүүнү жана жаңы текстти жаратууну пайда кылат. Excel программасы электрондук таблицаларды жана маалыматтарды топтоштуруп уюштурат. Жана телефонубуздагы PowerPoint программасы бул ар кандай слайддарды жасоодогу эң оңой элементардык жолдорду көрсөтөт. Эми келиңиздер, Word программасы менен кантип иштейбиз? Ал үчүн телефонубуздагы Google Play программасынан поиск бөлүгүнөн Word баракчасын издеп таап, документти туура установка кылып алуу керек. Эгерде биринчи белгиленген Word программасын установка кылган болсоңуз, ал сизге жөн гана келген маалыматтарды ачып, окуп берүү мүмкүнчүлүгүн жаратат. Ал эми экинчи белгиленген Microsoft Word программасы бул сизге келген ар кандай тексттерди өзүңүз каалагандай кылып оңдоп түзүүнү жана жаңы тексттерди телефон аркылуу гана жазууга мүмкүнчүлүк жаратат. Программаны установка кылуу менен анын алгачкы функцияларын аткарабыз. Ал үчүн плюс белгисин басып, жаңы баракчанын бетине өзүбүз каалаган тексттерди жазууга болот. Мисалы мен Өмүр Баян жана стрелка баскычы менен астыңкы бөлүккө түшүп, мен жана башка өзүбүз каалаган сөздөр аркылуу текст түзүп алууга болот. Ошондой эле бул текстти белгилөө аркылуу тамгаларды ар кандай түстөргө, коюлмаларга, тексттин ар кандай өзгөчөлүктөрүнө алмаштырууга болот. Ушул эле тексттин арасына ар кандай сүрөттөрдү, рамкаларды коюуга болот. Мына ушундай кылып, биздин текстибиз даяр болду. Алынган текстти сохранить как программасы аркылуу биз сактап алабыз. Документти өзүңүз каалаган сөздөр менен сактап койсоңуз болот. Мисалы, Өмүр Баян деп. Сакталган документти принтерден чыгаруу үчүн электрондук почта же болбосо WhatsApp программаларын пайдалансаңыздар болот. WhatsApp программасынан бул документти издеп, жөнөтүп аласыздар. Жана муну өзүңүз каалаган принтерден чыгарып алсаңыздар болот. Мына ушундай иш-аракеттерди бир гана компьютерлер менен гана эмес, телефондун функциялары аркылуу дагы аткарууга болот. Кийинки видеолорубузда Excel программасынын алгачкы маалыматтары менен тааныштырабыз. Андыктан каналды күзөтүүнү улантыңыздар жана подписаться кнопкасын басыңыздар.